Бейиш нуру. Эмне үчүн мусулмандар артта калды? Ислам дини акыркы жана эң эле мыкты дин. Адамзаттын бактылуу, бардар, бейпил жашоосу үчүн эң эле жакшы шарттар түзүлгөн бул динде. Куранда болсо бүткүл илимдер бар. Демек, мындай динди тутунгандар эң мыкты жашоодо жашоосу керек эле. Бирок эмне үчүн соңку доордогу көп ачылыштар Европада ишке ашты? Эмне үчүн биз мусулмандар европалыктардай ачылыштарды кыла алган жокпуз? Эмне үчүн алардан илимде, техникада артта калдык? Бул олуттуу суроонун өтө көп жообу бар. Алардан бир-экөөнү эле айталы. Калганына дагы аманчылык болсо башка чыгарылыштарда буюрса токтолобуз. Ар бир нерсенин акысы болот демекчи, бул видеонун да акысы бар. Ал көңүл коюп угуу. Анда баштайлы. Кээ бирлери биз мусулман калкы динге берилип, динчил болуп кеткенибиз үчүн артта калып, караңгылашып, кедей кембагал болуп кеттик деп чечмелейт бул суроонун жообун. Алар европалыктардай динден оолак жашоо образы менен гана өнүгө алабыз деп айтышат. Же болбосо башка кээ бирөөлөрдө мусулман адам кембагал, жупуну жашашы керек. Байлык, дүнүйө адамды жолдон чыгарат деген түшүнүк бар. Чын эле ушундайбы? Анда тыңдап көрөлү. Бедиузаман Саид Нурси Мактубат аттуу китебинде орто кылымдарда Европа өз динин тутунуп жашаган кездерде аябай жапайы, артта калган бир чөлкөм эле. Качан гана Европа динин таштаган кезде материалдык жактан өнүктү деп жазат. Ооба, христиан дин кызматкерлери Библияны өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн өзгөртүп салышкан. Динди курал катары колдонуп, кедейлерди, жөнөкөй элди жана илим изилдөөчүлөрдү аябай эзишкен. Ким илимий ачылыш жасаса, аны еретик деп куугундуктап турушкан. Буларга Николай Коперник, Галилей, Жордана Брунолорду мисал катары айта алабыз. Коперник менен Галилейди камашса, Брунону тирүүлөй өрттөшкөн. Натыйжада илимпоздордун элдин арасында динге каршы жийиркенүү сезимдери пайда болгон. Инквизиция деп аталган чиркөөнүн кыйноо системасы ишке кирген. Алар адамдын акылына келбеген ыкмалар менен чиркөөнүн көз карашына каршы чыккандарды кыйнап жүрүп өлтүрүшкөн. 1572 жылы Францияда гугенотторду, башкача айтканда католик чиркөөсүнүн бир агымы болгон тайпаны бүтүндөй кырып жок кылышкан. Натыйжада бир эле түндө 30 000 кишини чиркөө өлтүргөн. Бул окуя Варфоломей түнү деген ат менен тарыхта сакталып калган. Андан сырткары чиркөө өтө көп согуштарды чыгарган. Бул согуштар 100 жылдап уланып турган. Өтө көп адамдар кырылып жок болгон. Христиандар Палестинага, Куддус шаарына жасаган жортуулдарында да канчалаган зулумдуктарды кылгандыгы ошол Европанын тарыхый булактарында ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Ошол эле кезде Европа маданияты өтө жапайы, төмөн даражада болгон. Эң эле жөнөкөй санитардык нормалар сакталган эмес. Натыйжада өтө көп оорулар тарап кеткен. Айтсак, Людовик 14 өмүрүндө 2 эле жолу жуунгандыгы жазылып жүрөт. Ал эми Изабелла Кастильская болсо өмүрүндө чокундурулган кезде, анан турмушка чыккан кезде гана жуунган. Европалыктарда жуунган кезде оору жугат деген түшүнүк болгон. Баары бир сууда, бир идиште жуунушса, оору жугаарын билишкен эмес. Мусулмандар болсо 7-кылымда эле эң эле аз дегенде бир жумада бир жолу жуунуп турушкан. Мындан сырткары ислам дининде гусул парз болгон үчүн мусулмандар тез-тез жуунуп турушкан десек жаңылышпайбыз. Бул мезгилдери Европанын эч бир жеринде ажаткана болгон эмес. Муктаждыктарын идишке жасап, аны терезеден төгүп салышкан. 13-кылымда болсо Францияда идиштеги нажастарды терезеден төгүп жатканда абайлагыла суу деп кыйкырылсын деген мыйзам кабыл алынган. Леонардо да Винчи да Франциянын шаарлары, атүгүл Версальдын айланалары аябай жагымсыз жыттарга толуп кеткендиги тууралуу күндөлүгүндө жазып калтырып кеткен. Атүгүл Людовик 14 келген мамлекеттик деңгээлдеги конокторун горшокто отуруп кабыл алган. Кээ бир жерлерде кабат үйлөрдө ажаткана болгон. Бирок канализациясы түз эле көчөгө түшүп турган.
Натыйжада Европа дини менен жашаган кезде ушундай жапайычылыкта жашаган. Муну тарых өзү далилдеди. Европага илим, маданият, этика, санитардык нормалар жана башка ушул сыяктуу баалуулуктар мусулмандар аркылуу тараганын билчү белеңиз. Бул Европанын устаты атына конгон Андалузия мусулман өлкөсү, башкача айтканда азыркы Испания аркылуу тараганын да билчү белеңиз. Муну да мусулмандар эмес, ошол европалык илимпоз тарыхчылар айтып, жазып жүргөнүн да билчү белеңиз. Качан гана мусулмандар динине бекем жабышып жашаган кезде аябай дүркүрөп өнүгүшкөн. Буга мисал катары Европанын улуу устаты болгон Андалус ислам өлкөсүн айта алабыз, дейт ошол эле Рисале Нур тафсирлеринде Бедиүззаман. Чындыгында мусулмандар дини менен жашаган кезде аябай өнүгүшкөн. Көп илимий ачылыштар ишке ашкан. Медицина, астрономия, химия, физика, технология, алгебра, башкача айтканда бүткүл эле илимдердеги олуттуу ачылыштар мусулман илимпоздору тарабынан ишке ашкан. Айтсак, медицина сөзү Авиценна, башкача айтканда Ибн Сина, ал эми алгебра сөзү Аль-Жабр, башкача айтканда Аль-Харазми аттуу мусулман илимпоздорунун атынан улам аталып калган. Мусулман илимпоздору ачкан ачылыштар тууралуу дагы башка роликтерде кайрылабыз. Азыр болсо темабызды улайлы. Демек, мусулмандар дини менен жашаган кезде өнүккөн. Ал эми христиандардан айырмаланып, мусулмандар качан гана дини менен жашабаган кезде, динге кайдыгер караган кезде артта калып кедей абалга түшүшкөн. Себеби Куранда жана сүннөттө бай, жакшы жашоого шарттар түзүлгөн. Ислам кедей кембагалдардын, аялдардын, балдардын укугун эң жогорку деңгээлде коргогон бир дин. Зекетти важип кылуу менен кедейлерди коргосо, илимди парз кылуу менен илимпоздорду коргогон. Рисале Нурдун Мактубат томунда мындай деп жазылган. Аллах бул ааламга эки мыйзам койгон. Биринчиси шарият мыйзамдары, экинчиси болсо бул дүйнөлүк мыйзамдар. Шарият мыйзамдары бул диндин эрежелери. Экинчи мыйзам болгон дүйнөлүк мыйзамдар болсо, бул бир ийгиликке жетиш үчүн толук түрдө аткарылышы керек болгон иштер. Мисалы, түшүмдүн жакшы болуусу үчүн талап кылынган нерселердин баарын толук түрдө аткаруу. Башкача айтканда, талап кылынган абалда акыл менен кыймыл-аракет менен иштөө, эмгектенүү. Шарият мыйзамдарына баш ийгендердин сыйлыгы же болбосо ийбегендердин жазасы көбүнчө акыретте берилет. Ошондуктан мусулмандардын ибадаттары үчүн сыйлык көбүнчө акыретте берилет. Ал эми капыр болсун, атеист болсун, динсиз болсун, бул дүйнөдө жөн эле жыргап жашап жүрүшөт. Алардын капырчылыгы үчүн жаза көбүнчө акыретте берилет. Дүйнөлүк мыйзамдарга баш ийгендердин, башкача айтканда талаптагыдай эмгектенгендердин сыйлыгы көбүн эсе бул дүйнөдө берилет. Жазасы да бул дүйнөдө берилет. Демек, капыр болсун, мусулман болсун, ким иштесе Аллах сыйлыгын, акысын бул дүйнөдө берет. Ким иштебесе, ошол дүйнөлүк мыйзамдарга баш ийбесе, Аллах жазасын да бул дүйнөдө берет көбүн эсе. Ал жаза кембагалчылык. Ооба, ислам дини бай, жакшы, жыргал жашоону тыйбайт. Тескерисинче аябай катуу эмгектенүүнү буйрат. Мусулман адам ак эмгек менен байышы керек. Бүт баарынан алдыга чыгышы керек. Болгону мал-мүлк жүрөктө эмес, чөнтүктө болушу керек. Бул динибиздин буйругу. Бул тууралуу көптөгөн хадистер бар. Тарыхты карай турган болсок, көпчүлүк пайгамбарлар Азия чөлкөмүндө, ал эми көпчүлүк философтор Европада келген. Демек бул ушул нерселерди далилдеп турат. Азия элдерин ойгото турган, өнүктүрө турган жана ошол өнүгүү жолунда кармап, башкарып алып кете ала турган система бул бир гана дин. Азия элдери дин менен гана чыныгы бакытка жете алат. Философиялык идеялар бул элди чыныгы бакытка жеткизе албайт. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.